6 күн. Жыпар жыттуу наристе. Меккеде бактылуу бир эне бар эле. Ал дүйнөдөгү эң сүйкүмдүү, эң бактылуу эне болчу. Анын аты Амина эле. Жүздөгөн жылдар бою күтүлгөн куттуу ымыркайдын энеси болду. Кубанычы койнуна батпай, бажырайып ачкан гүлгө окшоп сүйүнүп жатты. Жанындагыларга ал: наристе төрөлөрү менен ар тарап нурга бөлөндү. Мен өзүмдү нур деңгизинде каалгып жүргөндөй сездим деп айтты. Наристе аппак ороосуна бөлөнүп, мемирип уктап жатты. Бөлмө жыпар аңкыган жытка толуп турду. Бул эң улуу пайгамбардын наристе кези эле. Бөлмөдөгүлөр ымыркайдын баш жагына топтолушту. Баарынын оозунан окшош сөздөр чыкты. Бул кандай гана татынакай бөбөк. Бөбөктүн атасынын аты Абдуллах эле. Өкүнүчтүүсү, ал жылдыздай жанган өзгөчө сүйкүмдүү наристесин көрө албай дүйнөдөн кайткан эле. Бирок наристенин чоң атасы бар болчу. Ал күчтүү, боорукер жана абдан беришен адам болгон. Ага: "Сүйүнчү, балканактай неберелүү болдуңуз. Андай наристе буга чейин төрөлгөн эмес", деп сүйүнчүлөштү. Абдулмуталип уккан кулагына ишене албай, элеп-желеп болуп дароо үйгө келди. Маңдайындагы жылдыздай жанган небересин кучагына алып бооруна кысты. Кубанычы койнуна батпай: "Аты Мухаммед болсун. Неберем бардык жерде сүйүлүп, макталсын. Ошол үчүн ушул атты ыйгардым. Неберемди жакшы карагыла. Уулум абдан улуу адам болот", деди. Амина эне кош бойлуу кезинде түш көргөн эле. Ал түшүндө уулуна ушул ат коюлаарын уккан болчу. Чоң ата небереси үчүн курмандык чалып, той өткөрдү. Кедей кембагалдар майрамдашты. Мекке шаары адаттагыдан өзгөчө шаңга бөлөнүп турду. Баары жайдары, баары кубанычка батып турду. Себеби ал жерде Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам аттуу наристе жарык дүйнөгө келген эле.